Салам радиосунда жаңылыктар. Салам ардактуу угарман, кезекте жаңылыктардын түрмөгү, аны менен мен Кудайберди Дүйшөев тааныштырам. Баткен аркылуу миллиондогон сомдорду айланткан аткезчилер кармалды. Баткенде аткезчилик жасаган уюшкан топ кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Алар 23 жаштагы Баткен районунун тургуну жана 51 жаштагы Араван районунун Төмөйүн айылынын тургундары экени такталды. Жеке пайда көрүү максатын көздөгөн жарандар Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан аймактары аркылуу аткезчилик жолу менен 15040 даана Леванект аталышындагы медициналык дарыларды алып чыгышкан. Алар Баткен районунун Чоңтал айылынын Баткен облусунун Кызылкия шаарына жеткизип, андан ары Араван районунун Төмөйүн айыл аймагынан Өзбекстанга өткөрүп жүргөн жеринен кармалган. Дарылардын жалпы суммасы 6 миллион 16 миң сомду түзөт. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү тергөө амалдары жүрүп жатат. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстан жана Тажикстан мамлекеттик чек аралары эки тараптуу жабык. Баткен облусунда ВИЧ-СПИДке чалдыккандар көбөйдү. Бул тууралуу Баткен облустук СПИДке каршы күрөшүү борборунун башкы дарыгери Авазбек Балтабаев Салам медиага билдирди. Балтабаевдин айтымында Баткен облусунун аймагында быйыл ВИЧ-СПИДтин 286 учуру катталган. Бул сан былтыркыдан 18 учурга көп. 286 учурдун 53% эркектер түзсө, 46% аялдар түзгөн. Илдетти жуктургандардын 67% жыныстык жол менен жуктурушкан. ВИЧ-СПИД энеден балага түйүлдүк учурунда жукпайт. Төрөт мезгилинде жана эненин сүтү аркылуу жугат. Негизинен бул илдет 3 жол менен жугат: энеден балага, кан аркылуу жана жыныстык катнаш аркылуу. Кадамжайда мал урдоого шектелип, мурда соттолгон жаран кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы билдирди. Шектүү Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагынан мурда сот жообуна тартылган 58 жаштагы тургун экени аныкталды. Ал Бишкек шаарында жашырынып жүргөн. Шектүүнүн шериги Орозбеков айыл аймагынын 51 жаштагы тургун экени аныкталып, Окна айылынан кармалган. Кармалгандар 10 баш бодо мал урдаган. Азыркы учурда кармалган эки жаран милициянын убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери уланууда. Баткен облусунун башчысы жана Жогорку кеңештин депутаты Лелекте эл менен жолугууда. Лелек районунун чек ара аймагында Жогорку кеңештин депутаты Миргүл Темирбаева жана ыйгарым укуктуу өкүл Абдикарим Алимбаев баштаган бир катар жетекчилер эл менен жолугушууда. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда калыбына келтирүү иштери, зыян тарткандардын насыясын жоюу жана ишкерлердин бир катар маселелери айтылып, суроо жооп беретинде өткөрүлүп жатат. Жетекчилердин эл менен жолугушуусу Кулунду, Жаңыжер, Маргун айыл өкмөтүндө өтүүдө. Акыркы саатка алынган жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.